Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү темабыз гандан кийин. Гандан кийин этиш сөздөргө уланат. Үндүүгө жана жумшак үнсүзгө гандан, генден, гондон жана көндөн түрүндө уланат. Баргандан, келгенден, бошогондон, көргөндөн. Ал эми каткалаң үнсүзгө уланса, кандан, кенден, кондон жана көндөн болуп өзгөрөт. Тарткандан, кеткенден, корккондон, күткөндөн. Бул мүчө дагы башка мүчөлөр сыяктуу эле үндөштүк мыйзамына ылайык жалганат. Эми мисалдарга көңүл буралы. Сынак башталгандан кийин сүйлөшсө болбойт. Сынак башталды, эми сүйлөшө албайбыз. Сынакта тынч отурушубуз керек. Бишкекке келгенден кийин аябай өзгөрдү. Бишкекке келди, андан кийин өзгөрдү, башкача болуп калды. Ал китепти окуп бүткөндөн кийин 2 саат ыйлады. Китепти окуп бүттү, андан кийин ыйлай баштады. Балмуздак жегенден кийин сөзсүз суу ичем. Биринчи балмуздак жейм, жеп бүткөндөн кийин суу ичем. Музыка уккандан кийин гүлдөргө суу куйдум. Музыка уктум, андан кийин гүлдөргө суу куйдум. Телевизор көргөндөн кийин тамак жасады. Биринчи телевизор көрдү, андан кийин тамак жасады. Колу бошогондон кийин апасына телефон чалды. Ишин бүтүрдү, андан кийин апасына телефон чалды. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабакта көрүшкөнчө. Саламатта болгула.